Мен мэрдин өзүн тутуп алдым. Азыр туугандар мындай, мен шаарда баратып азыр съемка кылып атып. Мэрдин өзүн учуратып калдым. Мен баягы постановка экен деп ойлобоңуздар, чындап эле болду. Анан мен мэрди биринчи жолу көрүп атам, костюм кийип жүргөнчү. Бүгүн эмне костюм кийип калгансыз? Бүгүн Ошмунун 85 жылдыгы болот экен, ошол мероприятие болот. Эртең болот го дейм. Жок, бүгүн башталды, тиги Акыл Өсөмбаевич ошо мероприятие келди бүгүн. Сиз азыр ошол жерге баратасызбы? Акыл Өсөмбаевич келди, биз Ошсу шаарында проекттер бар, жанагы бүткөн проекттер, ошолордун баарын көрүп чыгат. Азыр ошо Кара Суу районуна кетти. Ошол жакта объекттердин мектептин ачылышы болот. Жана башка объекттер бар экен, ошого кетти. 4 турак жай салып атабыз. Коопсуз жашоонун жолун ушул жерде көрсөтөм деп турам. Себеби бизде 10 жылдан ашык тажрыйба бар, курулушта өзү жүргөнбүз. Мыйзамдуу курулуш кылайлы деп аракеттенип атабыз да. Элдер келип өзүнө домком шайлагыча же башка иштер болгуча биз карап берип турабыз. Бир батир сатылса дагы элдин аманатын биз мойнубузга алдык. Бул бүтөт. 10 күндөн кийин Кудай буйрса 10 күндөн кийин бүтөт. Эл сизди бул мэр жөнөкөй экен, жөө жүрөт экен деп эле жакшы көрөт да. Себеби бизде баягы буга чейин Мырзахматов деген мэр болгон. Ал бир жанагы 5-6 келик менен жүрчү да. Андан кийин Кадырбаев деген болчу, ал гайын сопровождениесинде жүрчү. Андан кийин жанагы Сарбашев деген мэр болгон, ал тамакты дагы үйүнө алдырып жечү. Анан ошодон улам биздикилер жанагы мэрди өзүнүн арасында көргүсү келет да. Ошон үчүн азыр биздикилер баягы мына эмелер, жергиликтүүлөр. Сизди жактырып атканы ушу жөө жүргөнүңүз менен эле жактырып атат го дейм. Билбейм, ал эл өзү билет да, кандай эмне көрүнүп турат. Азыр эмне, сиз иш-чарага дагы ушундай жөө барасызбы? Мен бир стадион жанында азыр жаңы зал салганбыз. Муниципальный бул жерде Ош шаарында зал жок экен, тренировочный. Балдарга тренировка кылганга, мамлекеттик, муниципалдык. Бүт эле частный экен. Анан кийин азыр ошол жерге былтыр проект түзгөнбүз, мына азыр бүттү. Ошону Кудай берсе эртең Акыл Өсөмбаевич келип ачылышын кылып кетет, көрүп кетет. Зал жаңы 2 стандартный зал, балдарга тренировка кылганга жакшы шарт түзүп берет. Ошондо кайсыл вид боюнча спорттун? Бул классик, анан вольниктер болот, грек-рим менен. Анан дагы бир 2 ушундай эле зал салабыз, дзюдоисттерге отдельный. Анан дагы бир зал салабыз, ушундай борцовский, ушундай 3 борцовский муниципальный болот. Буга мындай мамлекеттик муниципал жок экен, ошого шарт түзүп берип акырын салат. Сиз өзүңүз спортты сүйөт экенсиз. Спортко Өзүм спортсменмин да. Ооба, камды көрүп атасыз. Бирок бала бакча маселесине келгенде, Бала бакча мындай. Бала бакча мына быйыл бала бакчадан ремонтторду баштап атабыз. Мен мектепти мына 2 айдын ичинде бүт мектептерди кыдырып чыктым. Анан бала бакчаны бир жума мурун кыдырып чыктым баарын. Анан азыр список түздүк. Кайсы мектеп дизайбыз, анан кайсы бала бакча деп. Анан азыр ойлоп көрсөк, бир мектеп салыш үчүн бир 250 миллион, 300 миллиондай акча кетет. Бирабы? Москвада адал эмгек менен алектенген ар бир кыргызстандыктын көңүлүн бурабыз. 10 жылдап жыйган мүлкүңүздү сүрсүтпөңүз. Батирден батирге көчкөндө жүгүңүз чачылып жоголбосун. Жыйган терген оокатыңызды айылга, апаңызга, бала чакаңызга жибериңиз. Москвадан салган аманатыңыздын амандыгын Жылдызбек жана Ильязбек аттуу мекендештерибиз өз кепилдигине алышат. Сиздин жүгүңүз тез Көлдүн Караколуна, бери жагы Баткендин Айдеркенине чейин аман жетет. Байланыш үчүн +7 977 955 2879 же +7 922 543 96 85 номерларына чалсаңыз болот. Жылдызбек менен Ильязбек алыстан салган аманатыңызды айылыңызга аман алып барышат. Сиз ошо Ошму тарапка баратасызбы? Жок, мындай мен мындай бу жерден залдан чыгып эле көчө мындай ар жакка басып чыгалы деп эле, ар бери карап кетейин деп эле. Көчөлөр кандай, эмне кандай? Эгерде мен суроолорумду анда бере турган болсом, ошо жака жеткенче берип кете берейин деген. Жүрү, чогуу кете беребиз. Ошмуга чейин, Анан кийин эме? Мектептерде. Эски мектептер мына 80-жылдары, 70-жылдары, 60-жылдардан бери салынган мектептер бар экен. Такыр уже болбой калыптыр. Терезелер ошол боюнча жыгач терезе эски. Эшиктер ошондой. Полдору талкаланган. Анан ушул боюнча кала берсек, бул мектептин баары талкаланып жок болот. Туурабы? Канча да мектеп. Ошон үчүн быйыл Кудай буйрса баштайбыз. Ошол бүт болгон мектеп, бала бакчанын баарын акча бөлүп берем. Капиталдык ремонт болобу? Бүт баарын биринчи эмки жайка чейин эшик, терезе, полдорун алмаштырабыз. Болгон бүт мектеп, анан бала бакчаныкын, эскилердикин.
То есть жылдагыдай болуп мугалимдер ар бир классты өзүнүн айлыгынан ремонт кылбайбы? Жок, мугалимдер деген гарано деген ошо учебный процессмен заниматься керек, окуу процессмен. Алар стройка аралашпаш керек. Бул быйыл акчаны айткан. УКСК бөлүп, УКС заниматься этет. Стройканын баарын кылат ошол УКС. Анан быйыл эшик, терезе, полдордун баарын, эски мектептин, бала бакчанын баарын алмаштырабыз. Анан кийинки жайдан баштап капитайн кылабыз да ошону менен эски мектептердин баарын жаңылап туруп, ошо менен биз мисалы бир мектепке этирген акчаны бир мектеп салып, анан дагы бир салып карабай койсок, калган мектептин баары урап жок болот, туурабы? Канча мектеп жок кылып алабыз. Азыр болсо ошо бир мектепке кеткен акчаны мен бүт мектепке кетирели, эски мектепке. Ошо менен сактап калабыз. Урматтуу эжекелер, уктуңуздар да азыр быйыл жанагы өзүңүздөр баягы банкасы менен краска сатып алып, өзүңүздөр классыңыздарды ремонт кылбайт экенсиздер. Мэрия ошол акча бөлдүк, өзүбүз кылып беребиз дешип атат. Тура эле айттым, Ооба, кылып мына быйыл жылдын аягынан баштап туруп, ошону баштайбыз. Биринчи мындай да окуу процессинде күздөн баштапчы биз баягы капитан ремонт кыла албайбыз. Анткени азыр эшик, терезе, полдордун акырын жасай берсе болот. Жайга чейин, эмки каникулга чейин. Анан эмки каникулдан анан капитан ремонтту баштап кудайбыз, ишти бүтүрө беребиз. Бирок баягы сизге азыр мен эми элдин арасында жүрөм. Мындай алганда бизде баягы баня деген бар, чайхана деген бар. Саясий ушактардын бардыгы ошол жерде айтылат. Анан мынтип жана көчөдө кетип атып эле көрүп, анан көбүнчө мага адамдар айтканы саясий ушактар болот. Мэр антип атат, муну неге айтпайсың? Мэр мынтип атат, неге айтпайсың? Мэр муну кылбай атат, неге айтпайсың? Дешет. Анан ошондой сөздөрдүн дооматтардын бирөөсү мындай болуп атат да. Азыр жанагы 44 бала бакча бар. Менчикке өтүп кеткен, башка жака өтүп кеткен. Мисалы окуу жайларга, саламаттык сактоо тармагына, аскер кызматына жана башкаларга деген. Ошолорду мэр кайтаргысы келбей атат, себеби аны мэриянын балансына алса, бюджеттин көпчүлүгү ошого кетип калат экен деп мэр аянып атат деген сөз бар. Аянбай эле жумуш быйыл башталды, былтыр башталган. Жүрүп атат. Мына 3 күн жок. Мурдай күнү, кече күнү сотто уттук МУКтан бала бакчаны кайтарган боюнча. Мына бир четинен кайтарып атабыз, алып атабыз. Азыр берки бир эки окуу жайында мен сүйлөштүк жетекчилер менен. Алар мен ошол алган имараттарды мен айтып атам аларга, бизге кереги жок силердин имараттыңар. Алар ойлоп атышат, бизди имаратты алып алып анан башка бирдеме кылат. Багытында колдонгула. Багытында кылып бергиле, бала бакча. Болду, силерден талашпайбыз. Или кыла албасаңар бизге өткөрүп бергиле, биз кылабыз деп атам. Ошо иш жүрүп атат. Жок, аны түшүндүм. Баягы окуу жайлар боюнча маселе жок экен. Жок, частный болсо жана МУКту деле частный болчу, аны өзүбүзгө кайтардык. Жана МУК тиги окуу жайынан ошону кайтарып атабыз да, ошондон баштап. Мисалы, башкасы сот иши жүрүп атат, ар бирөөнө коюлган, туурабы? Кой тургуйт. Жанагы эмечи, мисалы, саламаттык сактоо тармагында. Анын баарын кайтарабыз. Аларга айтылып атат, азыр сотко баарын тең сотко берилген. Бирок баягы өзү мындай да, ушул эле сөздү, ушул эле жоопту буга чейин сизге чейинки мэрлердин бардыгы айтып келген. Мына аракет кылып атабыз, Жок, биз кайтарып атпай, кайтарбадыкпы? Качан кайтардыңыз? Мына бирөөнү кайтардык мурдагы. Азыр кете берет артынан. Кайтарып кете беребиз, уже процесс кетти да. То есть азыр бул сөз жүзүндө калбайт. Жок, бул кур сөз болбойт. Ошо иш жүзүндө ишке ашат. 44 жанагы бала бакчанын бардыгы ошол өзүнүн багытына, түпкү багытына баштап иштеш керек. Эгерде канчасына жетишсем болгон колума аракетин кылган баарын кайтарабыз. Эми азыр сизде саясий эрк бар да, саясий колдоо бар жогору жактан. Бар. Анан мындай алганда сизде свобода действия деген бар. Корко турган эчтеке жок. Вот ошону айтып атам. Корко турган эчтеке жок, эч менен байланышым жок, эчкем жок дегенде, илинген жокмун эчкимге, кандай карыз эмесмин дегенде. Ушул боюнча жанагы сиздин жардамчыларыңыз, азыр шаарда мындай сөз бар да, ушу Жетигенов жардамчыга жетинбеди дегенчи. Ушу улам жаңы жардамчы аласыз, кеңешчи аласыз. Мындай да. Анан улам эле бирдемеге элешип кетип атат. Жок, мисалы эми баарыбыз пенде адамбыз, туурабы? Бирөөнү алып ишенесиң, ишеним көрсөт, иште деп. Анан эми өздөрү кээ бир жерден кыйшындап кетсе, тигинтип кетсе, эми өздөрү билсин, анан айла жок. Акыркы жардамчыңызды мынау кимдир бирөөдөн бир 60 000 доллар пара алыптыр, анан жок болду деген сөздөр бар да. Андан мурункусунда эле айтышчу, 50 000 алган, мынча 1000 алган деген сөздөр көп эле жүрөт. Ал чынбы ошо? Эми билбейм, чын болсо эч жакта эле аны алып барып сүйрөп барып тыгып коймокчу бирдеме болмакты. Бирок чын болбосо эмнеге кетти анда? Билбейм, эми мисалы ар кандай сөздөр бар, өзүн тарта албай коет, ишеничтен кетет дегендей, ошондой эле сөздөрдүн айынан башкалардан эметет. Мисалы акыркыңыз ошол эмне болуп ишеничтен кетти? Эми тирде ар кандай тигинтет, иштебей тияка жумушка каалаган убакта чыгат экен, мен тияка кеттим деп алдап коюп кетип калат экен. Анан иштесе иштесин, иштебесе
барып башка жака бизнес кылсын же болбосо башка нерсени алек болсун да. Ооба. А мынау жанагы базарда жанагы Шырдаков деген бар эле. Анан ал баягы Акаевдин доорунда болсо керек. Оштун 3000 жылдыгына карата Ош шаарына чоң соода борборун куруп берем. Ооба. Куруп берем деген убада менен ошол Ош базарынын дээрлик жарымын алган. Бирок ал убада аткарылган жок. Ал жөн эле баягы дыйкан базар болуп калган. Туура. Анан бирок баягы жерди кайтарып берген жок. Ошол эле учурда Ош шаардык мэриясы дагы сураган эмес окшойт. Азыр алындыбы? Алдык мына жа 1 ай болду го алдык. То есть Ош шаар Уттук соттон уттук. Шаардаковтан алдык. акыркы жогорку соттун дагы же Жогорку соттон алдык, бүттү. Бул жерден маселе болбойт. Шырдаков маселеси жабылды. Жабылат, бүттү. Ал жерде бирок ичинен 1-2 жерин башкаларга сатып ийген экен. Бирок бизге жана караштуу жерлердин баарын алдык ошол соттар. Калгандарын аягын каша кылып салган. Бияка бирөө көргөн, тияка бирөө көргөн, ушинтип атайын чаташтырышкан да. Эми тошто жана керектүү жерин, алына турган жерин, азыр мөңгү жыл болгон жерин алып алдык. Буюрса. Анткени жанагы адамдар ошол жерде жашаган мурун минтип алыптыр. Ошол универмагдын территориясын чоңойтуп, ошол жерде тургундардын жеринде компенсация мурун алгансыңар деп туруп бошотуп берди деп бузайын деген да. Анан ошолор мен келген эле чырылдап келишкен. Мурунтан бери соттошуп келептир баягы. Эми ошол үйлөрдү биз аман алып калдык. Адамдардын үйүн буздурбай, ошол жерди биз өзүбүзгө алып калдык, Кудай буйрса. Азыр муну мен өзү бүгүн көчөгө мына жөө чыкканым жанагы Матраимовдун, жанагы Аматовдун мүлктөрү кайтарылбадыбы? Анан кайтарылган мүлктөр боюнча Ош пансионаты кайтты. Анан ошого окшогон мүлктөрдү бир катар көргөзүп, бир жагы өзүмдү өзүм мактап коеюн. Мен айттым эле, анан бийлик кайтарды, бийликке да рахмат, Ыдырыска да рахмат деп коеюн деп чыкканмын өзү. Туура. Анан азыр мына жердеги маселе боюнча Тушуна келип калдыкпы? Ооба, тушуна келип калдык. Мына жерде Матраимовдун үйү бар. Анан ал өзү мынау келечек борборунун жанагы авиатордук курстар болгон да илгери. Ошолорду даярдоочу аянтына салынып калган да өзү. Ошондо эми токтом менен алыптыр, мыйзамдаштырыптыр, көз актысы бар экен. А бирок ал мыйзамдуу болбосо керек дейм да. Азыр эми мунусу дагы кошо үйлөрү дагы кайтарылабы же ал кандай болот деп? Участын баарын сотко бердик. То есть Келдибековдук ошо баарын ушул жер анткени бул сот багытта жерлер болчу. Ошонун баарын кайтарана сотко. Ошондо Матраевдин үйү, Бар, Келдибековдун ошо ким салса да ошонун баарын тең кайтарана сотко бердик. Ошо жер кандай кеткен, мыйзамдуулугун бүт баарына сотко берип, ошону караштырабыз. Анда мен сизге ушул жерден сизди кое берсем, бирок ага чейин 1-2 суроо да. Жанагы азыр бир кадрдык өзгөрүш жасадыңыз сиз. ОМС менен шаар курулуш экөөнүн ордун алмаштырып койдуңуз да. А бирок ага чейин маалымат чыккан эле. Ош шаардык муниципалдык кызматынын башчысы Каныша Имаровага карата кылмыш жана сот болгон. Ооба, иши сотко өтүп, анан соттон канча бул айыптуу деп табылып 1,5 миллион сом тегерегинде. Ооба, ошону жанагы эми кандай болуп калат? Ал соттун чечими менен айыптуу деп табылса? Жок, ал биринчи инстанцияда болду да. Ал экинчи инстанцияга процесс жазыптыр, апелляция жазды. Анан ошондо каралып, эгерде экинчи инстанцияда ошол күчүндө калса биринчиники, анда ошол боюнча калат, биринчи боюнча. Эгерде ал жерден жок, анда эмес, башкача болду деп кетсе, анда ордунда эле маселе жок, иштей берет. То есть эгерде экинчи инстанциядан дагы сот айыптуу деп табып кое турган болсо, анда кызматтан кетеби ал? Кызматтан кетет, болгон штрафын төлөп берет. Маселе жок. Анан азыр кечээ дагы бир жаңылык окуп калдым. Мен өзү көп деле мындай мэриянын ишмердүүлүгүн көп деле мурдагыдай карабай калдым, бирок баягы маалыматтар чыгып калат да. Кечээ эсеп палатасы Ош шаардык мэриясы канча 950 миллион сомдук мыйзамсыз акча короткон деп ушундай маалымат. 21-жылкы иштер боюнча. 21-чи ал 20-жылкы бизге чейинкилер карап атат, ал акырында ошо жыл эме графикин кетирет турбайбы. Демек ага сиздин тиешиңиз жок. Буга чейин. Эми ал жерде мындай мен карап көрдүм, өтө эле мындай эме жок, эми чисто ал баягы отклонение болгон. Бул жагынан бериш керек. Анан мисалы биздин резерв фонд бар, ал жерден тигил жакка бербеш керек, бияка бербеш керек. Ошондой эле, бул жерде ушерп жок. То есть передвижкалар ошо туура эмес кетип калган, акча туура эмес кетип, бирок ушерп жок. Ал жерде мындай жеп алды, ичип алды деген маселе жок. Өз негизи эсеп палатасынын деле тиши жок болуп калды. Негедир ошого окшогон эле нарушениялер табылат, анан бир чоң нарушение табылбайт да. Билбейм, табыла турган жерин таба алышат. Билбейм. Айтып атпадык беле жанагы асфальт завод боюнча. Асфальт завод боюнча менин пикирим мындай болуп атат да. Мен аны Facebook'тан дагы жазып атам, сизди белгилеп дагы жазып атам. Окусаңыз дагы кайрылганда окудум. Ошондо мен мынтип атам да, мына Бишкек асфальт сервистин мисалын мен көрүп атам.
камалбаган жетекчиси дээрлик аз эле калды окшойт. Анан ошол камалып чыкса дагы ал жетекчилердин баары эле байып кетиптир. Өздөрүнүн асфальт заводдору бар экен. А бирок мэриянын ошол муниципалдык асфальт заводду өнүктүрүшкөн жок. Банкрот кылып койду окшойт. Анткени өздөрүнүн компаниясы болсо аны иштетпейт да. Ооба. Азыр ошондой эле схема, ошондой эле нерсе Ошто сиздин демилгеңиз менен боло тургандай болуп атат. Жок, мен наоборот ошол системаны жок кылып атам. Кандай кылып? Мисалы сиз асфальт завод мындай. Эми ал жакта сиз айтып атпайсызбы? Ошол жерде иштегендер өздөрүнүн компаниялары бар экен. Өздөрүнүн компаниясы болсо, подрядтын баарын, жумуштун баарын өздөрү кылат дагы, тиги Бишкектикин иштетпейт, туурабы? Банкроткон ошо да. Бизде деле ошондой болмок. Эгерде жана УГДны жойбосом, ошол жерде кызматкерлер ар бирөөнүн бирден компания, бирден экиден компаниясы бар экен. Алар деле кийин бизде завод болсо, өздөрүнүн компания болсо, биздин заводдун асфальтын албайт, биздин техника менен колдонбойт, өзүнүкү менен кылмак да, туурабы? Ошон үчүн алардын баарын мен УГДны жоюп атам. Өзүнчө Ош асфальт сервис деген ишкана түзүп атам. Ошо асфальт сервис ал жерге жумушчулар өзүнүн компаниясы жок, эч кандай аффилированный эчтекеси жок. Кызматкерлер зарплатага иштей тургандарды алабыз, специалисттерди болду, өзүнүн компаниясы жок болот, эч ким менен аралашпайт. Алар ошо мэрияга асфальт заводдон асфальт алат, ошол техника менен колдонуп жолдун баарын жасашат. Айырмасы ошо. Ошондой, бирок ал азырынча айтылышы ошондой. Бирок баягы Жок, адам жок. Бир нече жылдан кийин ошого барат да баягы Бишкектегидеги. Кудай сактасын, магача механизмдерди коюп коебуз, анан буюрса жумуш жүрө берет. Анан бирок бул дагы баягы дотацияда отурган ишкана болот дейм. Дотация болот, өзүнө наоборот актайт, кайра бага чыгат. То есть азыр келгенден баштап, азыр мисалы техникасын алып бересиздер, макул, заводду сатып бересиздер, макул түшүндүм. Жанагы штатта бир нече киши болот. Алардын айлыгы ким несебенен болот? Өздөрү. Мэрия бир тыйын бербейт. Өздөрү бага мэрия азыр хозрасчётун организация. Ош тазалыкты багып атасыздар, жашылдандырууну багып атасыздар. Ошол сыяктуу эле кылып туруп мында багасыздар. Жок, бул бизди багат кайра. Мэриянын багат. Кандай иштейт, жолдор жасайт, башка проекттер болот, район болот, областта башка эмелер бар, жумуштарын бар жасай берет, башка көчөлөр жасай берет. Тендерлери катышып берет башкаларга. Макул ошондой болсун, бирок азыр асфальт каяктан сатып, кайсы акчага сатып алат мисалы? Өзүнүн асфальт заводу болот. Мисалы битумду же башканы. Жок, ошонун бар, битум сүйөнүн бардыгын өзү жок, сүйөнүн сатып алат, анан иштегенде жумуш менен кете берет анын баары. Азыр жок, биз менен акча бөлүп беребиз да, жолго мынча акча тигүүгө депчи, туурабы? Ошонун баарын жасай берет. То есть гос заказ болот. Ооба, ошондой эле болот. А мурункудай болбойт, тендер болуп, анан бирөө ортодон ортомчулар жок болот. То есть азыр сиздер берген заказдын эсебинен өздөрүн багып, өздөрүн баары жасайт, жолдорду жасайт. Анан башка жакта керек, башка заказ алыш мүмкүн. Булар жакшы жасайт экен жолду башка райондон, областтан келиши мүмкүн. Бизге жасап бер, аяка тендерге катышып беребиз. Анан биз арзаныраак беребиз, тендер дегенде сапаттуусу да кылып беребиз. Кудай буйрса жакшы болот. Буйрса жакшы болот, бирок сиздин ниетиңизди мен түшүнүп атам. А бирок баягы табиятка бир аз каршы келип аткандай. Себеби эртең завод курулуп калгандан кийин заводко мисалы эми сиз дайыма эле мэр болуп тура бербейсиз. Сизден кийин башкасы келет. Анан кийин келет дагы ал өзүнүн баласын жетекчи кылып коет, же болбосо жээнин коет. Тогондон кийин ал ишти начар аткарат. Начар аткаргандан кийин аны жазалата койбой, кой муну жөнөлө коеюн деп ошону анан баягы ошол аткаруучу ишканага кошулуп, баягы заказ берүүчү мэрия өзү дагы Түшүндүм. Дагы жаап жашыра баштайт да. Жок, түшүндүм. Ыдыр сен коршок. Табигый нерсе. Жок, түшүндүм. Коршок үйдөн чыкпай отуруш керек, эч жака барбай. Иш кылып баш керек. Коркуп отурсак, анда мэрия кереги жок. Мен тиги кылбайм, муңгулан кагазды кол койбойм, тиги кылбайм деп отура берсек, жумушта жүрбөйт. Эми мен айтайын дегеним, бизде баягы УКС деген мына жетекчиси турат. УКС деген ишкана бар. Буларга сиздер акчаны берип атасыздар. Булар каалаган фирмасына баягы берип, анан ошолор эле ишти кылдыра бербейби? Эмне үчүн аларды эме кылабыз дейм да? Өзүңүзгө өзү иш ашырып, өзүңүзгө өзүңүз. Жок, УГДны ошон үчүн эметип салдым дейм. Жойгонум ошоду. Ошол жана эмеге тендерге берип турган баарын УКСка жүктөп койдум. Тендердин жумуштарын баарын бүттү. Ошол эле УГД тендер берет экен, УКС эле. Анан УГД эмне кармайсыз? Мурун бир экен. Экөөнү бөлүп коюштур. Эмнеден бөлүнгөнүн билбейм. Азыр ошону жоюп туруп бияка жүрүп койдум. Но асфальт сервис жана спецтехника бул шаардын ички көчөлөрүн баарын өзү жасай берелди. Тигин анан тендер деп 2 ай күтүп, анан ал келип бир машиник туш келип калып, туура эме жаса, анын аркасынан кууп, таппай, начар жазам деп ит кылбай, өзү сапаттуу жакшынака жасай беребиз. Тендерди күтпөйбүз. Мына бүгүн керек, бүгүн оңдойбуз. А тендерин 2 ай, 3 ай күтөбүз. Кол бутту байлайт экен чын айтса. Ошондон жогу арылабыз буюрса. Жагы бар. Анан мен мынау нерселер боюнча сиз шаарда жүрөсүз, мен да шаарда көп жүрөм. Шаардагы мынау линиялар боюнча неге биз маани бербейбиз дейм да. Мисалы мынау жерде азыр 3 линия, 1, 2, 3, 4 линия турат. 4 линиянын азыр болгону ортодогу экөө гана иштеп атат, эки четтегиси жарым-жарымдан болуп калып атат. Ошону мынау жерге парковка болот экен, парковканы жөй албайт экенбиз. Демек мынау жерге мындай кылбайлыбы дейм да.
Мына жерди мисалы мына жерге чейин келе турган кылып жакшылап оңдоп, Жок, аякка чейин. дөңгөлөк ушул жерге, бир дөңгөлөк ушул жерде болсун. Экинчиси мына жерге чейин машина батат да ушул жерге чейин. Батса, мындан калганын наркы жагында ушинтип, ошондо 3 линия таза болот экен. Ошондой кылып бөлсөк кандай болот? Азыр баштайбыз биз. Быйыл башталат. Жылдын аягына чейин жол терге чейин эмес, муерге чейин келет. Вот ошону айтам. Жол латокко чейин келет, латокты алмаштырабыз. Ирригация көрдүң шаарда жок айрыктар. Ошондо дарактар бир эле тарапта болот. Бир эле тарап, көчө жакта болуш керек. Жолду талкалайт, тиянгылар турабы тамырлары. Мояк латоктун жол тарапта дарактын баары алынат, опоран баары алынат, бул жагында болот. Латок болот, андан кийин асфальт жол болот. Ошондо кеңейет жол. Да, Күзүн баштап тура. Курман жандатка мындай кылабыз. Тура. Беркилер дагы мына жолдор дагы ошондой болобу ошондо? Эменин парковканын линиясын өзүнчө чыгарып туруп, таза калганын анан канча жол кеңейип, парковка деген болуп калат, жол деген болуп калат. Ооба. Аныкла жасайбыз. Күзүндө баштайбыз. Ушуга маани бергениңиз жакшы болуп тур. Анткени мен жана бул жазында айтпадык беле. Бактарды алып, алгабыз деген ошо аркы бетте бактарды алабыз деген. Ушуну аны менен кошо бу жердеги оорлуу бактарды алып туруп, ордуна жакшынакай бак тигебиз. Канча 1000 бак алсак, ордуна 3000 5000 тигебиз. Аныңыздар жакшы экен, бирок мындан башка бак тиксе болобу? Туядан башка. Себеби Болот. Жок, бул болбойт. Ооба. Мен айттым. Арча шаарын алгыла дедим. Вот ошону айтам. Биздикилер негедир ушу түп-түз кылып эле солдаттай кылып ар чегишет. Эми бул жок, бул мындай мен маанисин билдим. Башка шаарда ушундай экен. Жалбырак эметпей, чаңдатып мусор болбойт деп ошого тиге бериш керек. Ооба, ооба. Наоборот, муну жаз жалбырак көлөкө бербейт да. Ооба, жөгөлөккө берген бактар тигиш керек. Рахмат анда. Макул.